Саламатсыздарбы? Эфирде экономика маалыматтык аналитикалык бөлүгү жана мен Азамат Акелеев. 2012 жылдан бери Кыргызстан 2 баскычтуу бюджетке өткөн. Мындай бюджеттик түзүлүш жергиликтүү өкмөттөрдүн өз алдынча каражаттарды башкарууга жол ачкан. 2013 жылы жергиликтүү бюджеттердин салыктык кирешелери 2012 жылга салыштырмалуу 11%га же 1,1 миллиард сомго өскөн. Каржы министрлиги жергиликтүү салыктардын өсүшүн бюджеттин жергиликтүү үлүшүнүн өсүшүнө байланыштырат. Ар жыл сайын 12 жылдан бери 1,5 миллиардтан 2 миллиардка чейин жергиликтүү бюджеттер көбөйүп атат. Бул трансферттерди эсептебегенде өздөрүнүн кирешелери. Экинчи мисал, акыркы 2 жылда булардын жанагы чыгаша жагынан кирешеси көбүрөөк болуп калган, же болбосо орусча айтканда превышение доходов над расходами. 2013 жылдын башына 1,5 миллиардтын тегерегенде болсо, 519 миллион болсо, быйылкы жылдын башына булардын ошондой жанагы бош калган калдык, же болбосо кирешеси көбүрөөк өздөрүндө жылдын башына калып калган, бул 1 миллиард 151 миллионго жетти да. Кирешелер булар чынында жергиликтүү кеңештерге өсүп атат. Экинчи бир ошо киреше боюнча өзгөрүү жогорку кеңештин сунушу менен, өкмөттүн сунушу менен кээ бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү кирешелер азыр жергиликтүү айыл аймактарында, шаарларда калып атат да. Мисалы, кен байлыктардан казуудан түшкөн акчанын 2%-ын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 30%-ын калтыруу. Болбосо лицензияны кармоо үчүн акчаны калтыруу, роялтинин жарымын калтыруу. Бирок жалпы жергиликтүү бюджеттердин үлүшү жалпы мамлекеттик бюджеттин 15%-нан ашпайт. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө мындай үлүш эң кеминде 30%-ды түзөт. Польшада бул көрсөткүч 50%. Биздин бюджет болсо дагы эле өтө борборлошкон бойдон кала берүүдө. Жергиликтүү бюджеттердин мааниси өнүккөн демократияларда өзгөчө зор. Анткени экономикалык жана каржылык өз алдынчалык демократиянын негизги пайдубалы. Жергиликтүү деңгээлде көптөгөн чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүктү камсыз кылат. Ыйгар муктардын туура эмес бөлүштүрүлгөнү болот. Бизде өзгөчө борборлоштурулган бийлик, өзгөчө борборлоштурулган бюджет, ошого жараша ошондуктан жергиликтүү бюджеттердин потенциалы дагы төмөн, ишти аткаруу мүмкүнчүлүгү да аз. Ошого жараша алардын бул кадрлык потенциалы да начар. Анан калган экономикалык потенциалы дагы ошого жараша начар болуп атат да. Менин оюмча бара-бара ушул тенденцияны тескери жакка буруш керек да. Бара-бара бул маселеде көбүрөөк көңүл буруп, ыйгар муктарды вертикал боюнча ылдыйраак бергенге аракет кылыш керек да. Анткени биздин элибиз же айылда жашайт, же шаарда жашайт. Эл биринчи жолу өзүнүн көйгөй менен кимге кайрылат? Же айыл өкмөтүнө, же мэрияга кайрылат. Республикага айла кеткенден кайрылат. Чынында эле эки революциянын болушу деле ошондон келип чыкты да. Жерлерде маселе чечилген эмес, эл түрүлүп келди да, республикага келип борбордук бийликти коюп чыгып кетти. Ушуну менен бирге бир топ маселелер да бар. 2012 жылы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө каршы 170 кылмыш иши козголгон. Көптөгөн иштер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү финансылык сапаты, башкаруу сапаты жагынан төмөн экенин көрсөткөн. Аларга борбордук өкмөт алдын ала тиешелүү даярдыкты, билим жана маалыматты бериш керек эле. Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өзүнүн кирешесин өзү чогултуп алганга, аны учетко алып, чогултуп, баягы төлөбөгөн кишилер менен өзү иштей алса, ошону чыныгы башкаруу орган деп мен кандай бир биздин реформалар алдыга жылып атат деп ойломокмун да. Бир жылдан ашты, 2013 жылдын февраль айында эле салык кодексине өзгөртүүлөр киргизген. Ушу салык жыйноо, жергиликтүү салыктарды, патенттерди жыйноо боюнча жергиликтүү бийлик өтсүн, бир жыл почти 4 ай өтүп кетти. Кичинекей бир өкмөттүн токтому чыгып, ошол укуктарды бергенге бүгүнкү күндө
мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Экинчиден айта турган болсок, ушул система жакшырып, чыныгы баягы алдын ала төлөөдөн көп болгон жок. А биз чыныгы иштеп атабыз деш үчүн бул автоматташтырылган система кириш керек да. Биздин мамлекет бир топ акча каражат алган чет өлкөдөн ушул салык кызматын автоматташтырабыз деп, акчанын баары тилекке каршы уже сарпталган, коротулган, бирок ушу борбор деңгээлинде автоматташуу болуп атат. А регионалдык деңгээлде бир базада анык болуп, бир адамдын ИНН-н эле урганда канча салыгы төлөндү, канчасы төлөнө элек деген ушундай аналитика жасалган баягы программа кирбей калганына бул эң өкүнүчтүү да. Ошентип, жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүдө биринчи кадам жасалды. Бирок кээ бир борбордук чиновниктердин каршылыгына карабастан жергиликтүү салыктарды чогултууну дагы жергиликтүү бийликтерге бериш керек жана реформаны сөзсүз аягына чыгарыш керек. Антпесе бул демилге дагы көптөгөн чала реформалардын катарына кошулуп, натыйжасыз башкаруунун дагы бир курманы болуп калышы толук мүмкүн. Сиздер менен Азамат Акелев болду, саламатта калыңыздар.